Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, табигый техникалык бөлүм. Предмет беккент иштеп чыгуучу. Павтаска 219 тайпасы. Окутуучу Арзыматова Чынара Жумалиевна. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүнкү сиздер менен өтө турган сабагыбыздын темасы маалыматтар базасы жана маалыматтарды башкаруу системасы. Бүгүнкү сабакта каралуучу суроолор. Төмөндөгүдөй суроолор каралат. Биринчиси маалыматтар системасы, экинчи маалыматтар базасы, үчүнчү маалыматтар базасын башкаруу системасы. Бүгүнкү сабактын максаты: биринчи билим берүүчүлүк максаты. Маалыматтар системасын билишет, маалыматтар базасы жөнүндө түшүнүк алышат, маалыматтар базасын башкаруу системасын билишет. Экинчи өнүктүрүүчүлүк максаты: теориялык алган билимдерин практикада колдоно алышат, айырмалай аткара алышат. Үчүнчү тарбиялык максаты: сабакка убагында кирүүгө, тапшырманы убагында аткарууга жана өз алдынча иштөөгө үйрөтүү. Маалыматтык система. Маалыматтык система сурам боюнча маалыматты сактоо, иштеп чыгуу жана берүү үчүн колдонулган каражаттардын, ыкмалардын жана персоналдын өз ара байланышкан жыйындысы. Маалыматтык система маалыматты сактоону жана жеткиликтүү уюштуруунун заманбап формасы. Башкача айтканда, маалымат системасы бул маалыматтарды борборлоштурулган топтоону жана жамааттык көп максаттуу пайдаланууну камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан атайын уюштурулган маалыматтардын программалык камсыздоонун техникалык, лингвистикалык, уюштуруучулук жана методикалык шаймандардын тутуму. Маалыматтар базасы бул кандайдыр бир предметтик чөйрөдөгү объектилердин абалын жана алардын ортосуна мамилелерди чагылдырган, өз ара байланышкан жана белгилүү бир жол менен уюштурулган маалыматтардын жыйындысы. Эми маалыматтар базасынын пайда болуу тарыхына кайрылып көрөлү. Биздин заманга чейин 4000-жылы Шумерде пайда болгон падышалык казынаны жана салыктарды эсептөөгө колдонулган жазуулар кирет. Алар көп жылдар бою чопо тактага жазылып келген, башкача айтканда азыркы перфокарталардын бир түрү. Эволюция 6000 жылга созулган. Бул жылдарда чопо такталар, папирус, пергамент жана кагаз пайда болгон. Ушул жылдар аралыгында маалыматтар, китептер, китепканалар, кагаздар жана басылмалар пайда болгон. Бирок бул доордо маалыматтарды иштеп чыгуу кол менен иштетилген. Болжол менен 1800-жылдары биринчи перфокарталар аркылуу жүргүзүлгөн алгачкы автоматташтыруучу маалымат пайда болгон. Перфокарта бул маалыматты автоматтык түрдө иштеп чыгуу системаларында колдонууга арналган маалымат ташуучу. Перфокарталар бул дискетанын баштапкысы деп атасак болот. Башкача айтканда азыркы дискетаны элестетсек болот. Бул карта жука картондон жасалган жана картадагы айрым позициядагы тешикчелердин болушу же болбошу аркылуу маалымат берилген. Карталар көп орунду ээлеген атайын этаждарды колдонушкан. Карталар атайын көп орунду ээлеген машиналарда иштетилген. Көптөгөн компаниялар перфокарталарды эсептөө үчүн күндө кечинде миллиондогон жазууларды талдап чыгышкан. Эсептөөлөр боюнча перфокарталарга жазылган маалымат 1 гигабайт маалымат 22 тонна болгон деп айтылат. Ушунча маалыматты адамдар кол менен кантип эсептешкендигин элестетүү мүмкүн эмес. Демек, маалыматтар базасын түзүүгө биринчи аракеттер 1960-жылдардан башталат. Маалыматтар базасы менен иштөө үчүн программалык каражаттарды түзүүнүн алгачкы аракеттери маалыматтар базасынын термини пайда болду. Маалыматтар базасынын технологиясынын тарыхы маалыматтар базасы менен иштөө үчүн программалык каражаттарды түзүүнүн алгачкы аракеттери 1960-жылдардан башталат. Кийинки этап 1970-жылдары Эдгар Франкоттун эмгегинин натыйжасында маалыматтар базасынын моделинин пайда болушу эсептелет. Маалыматтар базасы бул предметтик чөйрөнүн маалыматтык модели. Маалыматтар базасы бул 3 түрдө турат: таблицалык, текстик, графикалык жана мультимедиалык болуп. Адам жараткан биринчи компьютердик маалыматтар базасы таблицалык маалыматтар базасы болуп эсептелет. Алар негизинен сандык маалыматтарды камтыган. Андан кийин адамдар текстик маалыматтарды өздөштүрө баштаган. Компьютерлердин ылдамдыгынын өсүшү, алардын сырткы жана оперативдик эстин көлөмүнүн чоңоюшу менен графикалык жана мультимедиалык маалыматтар базасы колдонула баштады. Маалыматтар базасын башкаруу системасы бул маалымат базаларын түзүү, сактоо жана иштеп чыгууга
багышталган программалык камсыздоо. Маалыматтар базасын башкаруу системалары жана маалыматтык системалар бири-бири менен кандай байланышта? Маалыматтык системалар термини бүгүнкү күндө кеңири таралган. Бул көбүнчө программалык камсыздоонун, техникалык жабдуунун жана маалыматтарды иштеп чыгууну камсыз кылган, мисалы уюштуруучу комплекстердин аталышы болуп эсептелет. Маалыматтар базасын башкаруу системасы менен кандай байланышта? Жөнөкөйлөтүлгөн түрдө алардын өз ара байланыштуу схемасы экрандан көрүнүп турат. Маалыматтар компьютерди жүзөгө ашыруу үчүн маалыматтар базасынын башкаруу системасы талап кылынат. Дал ушул система менен маалыматтар базасынын ресурстарын пайдалануусу керек болгон маалыматтык системада өз ара аракеттенет. Схема бир маалыматтар базасынын көптөгөн маалыматтар базасы башкара ала тургандыгына жана бир маалыматтык система бир нече маалыматтар базасынын ресурстарын колдоно ала тургандыгына байланыштуу. Мисалы, авиабилеттерди сатуу боюнча маалыматтык система авиакомпаниялардын көптөгөн маалыматтар базасын колдоно ала тургандыгын, алардын ар биринин өзүнүн маалыматтар базасынын башкаруу системаларын колдоно алат. Мисалы, маалыматтык система ар бир маалымат базасынын ресурстарын колдоно алат жана алардын ар бири маалыматтар базасынын башкаруу системасын пайда кылат. Маалыматтар базасынын башкаруу системасы төмөндөгүдөй мүмкүнчүлүктөргө ээ. Маалыматтар базасынын структурасын түзүү, маалыматтар базасын толтуруу, маалыматтар базасынын структурасын жана мазмунун редактирлөө, маалыматтарды сорттоо, маалыматтар базасынан маалымат издөө, маалыматтар базасын коргоону орнотуу, маалыматты монитордун экранында файлга жана кагазга чыгаруу. Маалыматтар базасында таблицаларды толтуруунун жолдору төмөндөгүдөй. Маалыматтарды түздөн түз таблицага киргизүү, экинчи маалымат киргизүү үчүн форма түзүү. Жана ошондой эле маалыматтар базасында сорттоо деген да түшүнүк бар. Бул сорттоо деген өсүү же кемүү тартибинде маалыматтарды иретке келтирүү. Жана ошондой эле сурамдар. Бул маалымат базасынан алынган колдонуучуну кызыктырган маалыматтарды камтыган таблица. Сурамдар төмөндөгүдөй логикалык туюнтмаларга ээ. Жөнөкөй жана татаал. Жөнөкөй логикалык туюнтмада төмөндөгүдөй маанилери берилген. Ал эми татаалда дагы төмөндөгүдөй жана, же, эмес деген маанилер берилип турат. Бул жана деген бул эки шартты тең канааттандырса, же деген шарт бул экөөнүн бирөөсү канааттандырса, ал эми эмес деген бул таанууну билдирет. Маалыматтар базасынын башкаруу системасынын ар түрдүүлүгү жеткиликтүүлүк ыкмасы боюнча экиге бөлүнөт экен. Иш тактасындагы жана ошондой эле сервердик. Белгилүү бир компьютерде иштеген бир колдонуучуга кызмат көрсөтүү. Ал эми сервердик болсо, кардар сервер архитектурасынын негизинде маалыматтарды борборлоштурулган сактоо жана иштетүү принциби. Демек, бүгүнкү сабакты жыйынтыктасак, төмөндөгүдөй тесттик суроолор киргизилген. 10 тесттик суроону киргиздим, урматтуу студенттер. Демек, бул тесттик суроо силерге үйгө тапшырма. Демек, сабакты жыйынтыктасак, бүгүнкү сабакта маалыматтар системасы жөнүндө билдик, маалыматтар базасы жөнүндө түшүнүк алдык, маалыматтар базасынын башкаруу системасы жөнүндө маалымат алдык. Эми үйгө тапшырма. Жогорудагы өтүлгөн теманы окуйсуңар, конспекттелейсиңер. Биринчи, экинчи, тесттик суроолорго жооптап, АВНге жүктөйсүңөр. Жана ошондой эле үчүнчү, маалыматтар базасында маалыматтарды кантип уюштуруу керек деген суроого жооптап, кошумча конспекттелейсиңер. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.